Жылдыз менен бирге анкета толтурабыз. Бул ирет жашакын Акбар Кубанычбеков менен балалыкка жетеленип, аны менен бирге анкета толтуруп, алгачкы сүйүүсү, апасынан таяк жеген күнү, классташтары кандай кличка койгону жөнүндө айтып берди. Анда эмесе кеттик. Туулган жылыңыз, айы, күнү? 1962 эмес, 1992 22 апрель. Идеал туткан адамыңыз? Пайгамбарыбыз. Жакшы көргөн китебиңиз? Чексиз нур. Жакшы көргөн мугалимиңиз? Атыргүл Рыскелдиевна. Кайсы мектепте аяктагансыз? Номер 69 гимназия. Жакшы көргөн сабагыңыз? Кыргыз тил жана адабият. Жаман көргөн сабагыңыз? Тарынып калат го мугалимиме. Жаман көргөн сабагым жаман деле көрчү эмесмин, бирок сүрөт сабагында бирок аябай кыйналчумун, тарта албай. Азыр мектепте эки ала берип, бирок сүрөт тартканда атайын үйрөндүм, бирок өзүм ойман чыгарып тарта албайм, карап тартам да. Жакшы көргөн ырчыңыз? Ал учурда Султан Садыралиев болгон. Бардык эле чыгармасын окчумун. Хоббим комузда ойноо. Фобиям деле жок го дейм. Негизи көп мындай фобия деген сөз бир нерседен баягы тайсалдап коркуш керек да. Ошол учурдагын айтсам, мен караңгыдан коркчумун да, аркаман бирөө эричип келаткандай эле болуп эле эшиктен мындай жапкычакты шашып кетчүмүн. Мектепте канчанчы атаман? Мектепте биринчи атаманмын деп айтсам жаңылбайм. Апаңыздан таяк жеген күнүңүз? Апамданбы? Апамдан таяк жеген күн көп эле болот. Азыр деле болуп келет. Апа баягы башында кол менен таяктайт экен, анан кийин апага эч кандай каршылык айта албайсың да. Апаңдыкы туура эмес болсо да туура да. Азыр сөз менен деле айтат. Мисалы азыр интервью берипсем, ушуну көрөт дагы, бул боюнча да ой пикирин айтат да апам. Бут кийимиңиздин өлчөмү канча? 42. Алгачкы сүйгөнүңүздүн аты ким? Алгачкы сүйгөн мектеп жашындагы, мектеп жашында бир биз кичинекей кезде эми сүйүү деле эмес го, жактырчу окшойбуз. Баарыбыз кат жаза берчүбүз, татынакай бир кыз бар эле, Жанара деген. Ошол кыз болгон экенин айттың. Биринчи жолу канчанчы класста сүйүү катын алдыңыз эле? Мен мектепте окуп, айылдан келип, бул жакта ырдап, ушундай бир популярный болуп кетесиң го мектепте өзүнчө элечи. Ошондой болуп жүргөндөн бизде жана 14 февраль деп бир майрам бар экен да. Коробканы коюп алып барыбыз ошого Валентинка каттарын жазсак, анан мага бир 5-класс кезимде бир 30 кат келиптир да. Ошону сумкама салып үйгө алып келсем, үйдөгүнүн баары окуп, күлүшүп, анын ичинде бир күлкүлүү каттар бар. Акбар эртең 3-сабактан кийин математика кабинетинин жанынан жолугабыз деген сыяктуу, ошону азыркыга чейин айтып, мурда уялып шылдыңдашчы үйдөгүлөр. Кийин кыйын эле бала экенмин деп калдым да, ошончо кат келсе. Классташтарыңыз сизге кандай кличка коюшкан? Кличкабы? Кличка ар түрдүү. Мен кызыл бет деп айтышчу. Себеби дегенде мен ат башта жүрүп, кымыз, эт, кышкысын согум этин жеп берип, бетим кып-кызыл болчу да. Анан ошо баардыгы орус тилчи мугалимдерден бери орусчасын, кыргызчасын, англисчесинен бери айта берчү. Азыр сүйгөнүңүз барбы? Азыр сүйгөнүм жубайым, аты Арина. Мектепте окуп жүргөндө качып кеттиңиз беле? Мектептен качкан күн көп болгон. Бишкек шаарында окуп жүргөндө мен 10-класс кезде 11-класс бир кыз менен сүйлөшүп жүрчүмүн да. Мен эгизим бар, ал карындашым, экөөбүз бир класста окуйбуз. Анан 5-сабак болуп атканда эле мен Горький көчөсүнө чыгып баягы кыз менен тургам да. Турсам эле атам келип токтоп калды, жумуштан келаптыр да. Эмне кылып жүрөсүң деди да, жөн эле деп. Анан сабак бүттүбү деп атпайм. Ооба бүттү десем, Бегай кайда деп карындашым сураса, Бегай сабакта деп атпайм, кайрачы. Ошентип калпым кармалып калган. Бас отур деп туруп. Алып барып анан таяк жегем да. Мектепти жаңы аяктап жаткан болсоңуз, кайсы кесиптин ээси болмок элеңиз? Мен аябай өзгөрдүм. Мектепте окуп жүргөндө
депутат болгум келчү, боксер болгум келчү, повар болуп кетким келчү, аябай даамдуу тамак жегим келип кеткенде. Азыр эгерде кесибимди, ушул кесибим жагат өзүмө, кыргыз тили адабият мугалиммин. Кесибимди өзгөртө турган болгондо азыр мен журналистика менен кеттим да көбүнчө. Мен журналистика кесибин тереңден окумакмын да. Же болбосо искусствода ырдаганда аябай жакшы көрөм. Мындай уял көрөм, бирок туура ырдаш керек деп ойлойм негизи. Азыр баары эле ырчы болуп кетпеди. Ошо эстрадный болобу же болбосо негизи вокалды окумакмын да аябай жакшы. Окуучу кезимде эсте калган күндөр аябай көп. Мен өзүм тентек болгом чындыгында. Бирок мен ат башыда окуган күндөрүмөн биринчи класста окуп бул жакка келгем. Мени болсо мектепте староста деп, президент деп койчу эле го, ушундай болчумун да биринчи классымда. Байкем айтып калды, биринчи класска киргенде эле ата-энелер отуруп, анан ата-энелер чыгып кетет го. Ошондо ордуңан турасыңдагы класстын мен кармайм, мен биринчи атаман болом деп айтасың деди да. Анан ата-энелер мугалим менен чыкканда эле ордуман турдум, боюм чоң, башым да чоң болчу. Анан мен силерге биринчи атаман болом, класстын мен кармайм десем баары эле макул деп коюшту. Анан ошентип биринчи атаман болуп калам, анан эчтен эже кирип туруп эле. Анда президент шайлап алалы, кимди президент шайлайлы десе, балдарым бар, Акбар деди да. Анан ошо менен класска староста болуп калдым. Анан кийин бир 2-3 ай өтүп баарыбыз окуп калдык да, анан мүнөтүнө сөз окуйсуңар деди да. Айнура деген эжекебиз. Макул деп. Балдардын баары окуп атышат. 90, 92, 96, 70, 34 ушинтип түшүп келатат анан. Мага келди да. Мага келгенде 1 минуттун ичинде 9 сөз окудум да менчи. Жерге кирип кетейин дедим го. Азыркыга чейин эстесем уялам. 9 сөз окудум, эң арты мен болдум. Же болбосо биринчи атамансың, старостасың, уят да. Анан сумкамды алдым да, анан таарынып туруп чыгып алып кетип калдым класстан. Үйгө кетип калдым, үйгө келип билмексем болуп. Үйдөгүлөр укса урушат да. Чоң ата, чоң энем колундамын. Анан байкуш эже Акбардын жүрөгүн оорутуп алдым го деп мугалимди карасаңыздар асылды. Кечинде үйгө келиптир, конфетин алып алып, Акбар жана ыйлап кеттиле деп, тултуңдап кеттиле деп. Анан эмне кетти десе, анан эже да айткан жок да эмнеге кеткенин. Чыныгы педагог да карабайсызбы. 9 сөз окуп кетти десе, үйдөгүлөр мени төпөштөмөк. Ошондон кийин кой Акбар уят экен деп алипеден китепти алып алып, анан күндө мүнөткө окуп жетиштирдик өзүбүз.